Нурлан байке, салам алейкум. Алейкум. Siz ушул Арчалы айылында көптөн бери турасызбы? Ушул жерде туулуп өскөм. Канчага келдиңиз? 64 келдим. Siz ушу Кыргыздын биринчи генералы, военкому ушу Самсалиев атабыздын жакын тууганы болот турбайсызбы? Ал биздин чоң аталар болот. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул чоң атабыз 1920-жылы 22 мартта туулган. Быйыл мисалы чындап келсе 101 жылдыгы. 20-жылы туулган. Былтыр пандемия болуп 100 жылдыгын белгилеп алдык. Карантин болуп калды. А быйыл болсо пандемия дагы шото күчөйт дегенден аны деле билген жокпуз. Бирок бул чоң атам Улуу Советтер Союзунун баягы 41-45-жылы атамекен согушка катышкан. Бирок Украина фронтунда болуптур. Украина фронту. Бирок согушту бул биринчи жолу 39-жылы жаңы армияга барганда Орус-Фин согушуна катышкан. 39-жылы. Андан 41-жылы баягы улуу атамекен согушуна катышып, анан кийин Кайсы жылы келген? 44-жылдар келген. Бул себеби бул кишини молодой офицер деп, анда бүткүл дүйнөлүк бириккен улуттар уюмдары баягы союзду таркатып, ар бир республика өзүнчө мамлекет болот деп ойлошкон. Советтер Союзу чачырап кетет деген. А бул кишини болсо, как молодой офицер, ушул республикадан бирден бир военком болот деп, эртеле соғыс бүтөр эле буларды уже даярлай баштаган, бөлө баштаган. Окутуп. Окутуп. Анан соғыс бүткөндөн келгенден Таласта военком болуп иштеди. Анан бир 47-жылы, 48-жылы Фрунзе военный академиясын бүткөн. Вот. Андан кийин 61-жылы военком болуп, Кыргыз Республикасынын военкому болуп дайындалган. 62-жылы, 61-жылы Хрущевдон биринчи жолу биринчи генерал болуп, Хрущевдон генерал-майор деген наам алган, звание алган. Ошондон бери 1977-78-жылга чейин военком болуп республикада иштеди. Бул ошондо 15,5-16 жылга жакын Кыргыз Республикасынын биринчи военкому болуптур да. Ушул багытта биринчи болуп генерал-майор наамын алган. А бул ушул согушта жана 44-жылы келген деп атпайсызбы? Бул атайын военком болот деп. Бирок бул 3 жолу жарадар болуп, 3-чүсүндө башынан дагы алган турбай жарадар. Алган жарат алыптыр. Анан бирок кийин өзүн карап, ден соолугун бая айтканда совсем эле инвалид болбой, военком болуп иштеп, чыңдап иштеп, Кыргыз элинин, Кыргыз жаш балдарынын эмесинин военкому болуп, анан ушул 61 эмес, ушу 60 жылдын ортосунан баштап Кыргыз Республикасында мен военный болом деген жаштардын бүт бантын военный училищелерге, Алматинский военный училище, Карагандинский военный училище, Ташкенттеги, Ленинград, Москвада бардык военный училищелерге ушул чоң атам аркылуу жүрүлгөн направление алышкан. Биздин көп военный адамдарыбыз ушул кишинин айткандай жолун жолдоп, ушул чоң атамдай генерал болобуз деп максат кылган балдардын бүт баары эле военный. Анын ичинен ушул айылда эле 3-4 генерал бар. Айта кетиңиз аларды. Мисалы, жакын туугандарыбыз ушул эле генерал-майор Министерство обороны Бекбоев Мелис Сагналиевич, Алматинский общевойсковой училищени өткөн. Аваку деп коет. Афган согушуна катышкан. Афган согушуна 78-жыл, то есть 78-жылдан 84-86 жылга чейин ошол жакта болгон. Ал байкебиз бар. Анан кийин дагы Кожоналиев Кубат.
Юстициянын генералы. Юстициянын генерал болду. Bu yerде Cunşalip Kaşgar деген бар, милициянын генералы. Андан кийин көптөгөн бай айткандай ушул чоң атамды туурап Жанагы Жошбаев Султанкулу деген да ушактан экен. Жошбаев Ал полковник. Полковник ал болсо Ички иштер министрлигинин ветерандардын төрагасы. Ветерандардын төрагасы. Анан бир жерден болсо ылдый жактан ушул айылдан ылдыйкы Байгелди айылдан Кутуев Өмүрүк болгон. Birinci general leytenant MVD. 91-96 жылы министр MVD болуп турган. Ушул айылдан бүткөн. Ушул айылдан чоңойгон, ушул мектептен бүткөн. Баардык ушул жогоркаларча орто мектеби азыр ушул чоң атамдын атын алган. Бул кайсы жылы берилген бул мектеп? Бул где-то 69-68 жылдары берилген. Ушул чоң атам военком. Көзү тирүүсүндө эле аты берилген. Жок. Кийин берилди. Өлгөндөн эмне? Жок, өлгөндө 70 жыл, 75 жылдыгында анан берди. Бул жаңылбасак, ошо 2001 жылдары 80ден өтүп каза болду да генерал атабыз. 2001 жылга болду. Ошол көз өткөнгө чейин берилиптир да бул мектептин атын. Анан мындай да ата ошол 75-жылга чейин, 75-жылга чейин ошо Кыргыз Республикасынын биринчи генералы болуп, бир 16 жылга жакын иштеп атпайбы? Ошондон кийин да бул аскер кызматынан бул партиялык иштерге өтүп, мамлекеттик иштерге өтүп, депутат болуп, жооптуу кызматтарда иштептир да, бир топ жыл. Ошол жөнүндө да айтсаңыз. Ал военкомдон отставкага кеткенден кийин азыр айтып атпайсызбы, Центр избирком шайлоо эмесинин төрагасынын замы болуп иштеди. Көп жыл бою. Ошондо бай айткандай шайлоочулардын бай айткан төрагасынын замы болуп, бул чоң атам зам избирательный комиссиянын төрагасы болуп иштеген. Республикада. Анан бул айылга ушул мектепти салып берген, инициатива көтөрүп. Мунку мектеп кички мектеп болчу. А бул мектепти ошол инициатива кылып чоң атам салып берип, анан где-то 80 жыл эмес 75 жылына карата бул чоң атамдын атын түргөзүндө эле берилди. Себеби бул мектепти болсо 56 жылдан 96 жылга чейин менин атам директор школы болуп иштеди. Аны айтты, бул мектепти бул байкеме атын бербесек болбойт. Себеби бул мектепти ушул киши салдырган. Депутат болуп турганда салдырган. Ушул киши чоң мектеп экен. Бул канча орундук? Чоң мектеп, жакшы мектеп. Ошол мектепте анан айылдагылар айтканда, атам айткан, жок, байкемдин атына коюлсун мектеп. Себеби байкем ушул мектепти биздин айылыбызга, жаштарга ушул мектепти инициатива көтөрүп. Ошондо сиздин атаңыз менен ошо генерал атабыз экөө бир тууган болуп атат да. Чоң аталарыбыз бир тууган. Чоң аталарыбыз бир тууган. Ал самсалы болуп атпайбы? Мен Мамытмын. Мамыттын чоң атам. Ушул генералдын өзүнүн канча баласы бар? Генералдын бир баласы бар, бир кызы болчу. Бир кызы кайтыш болгон, бирок бир баласы бар. Азыр бар. Бар. Ал каякта турат? Ал шаарда турат. Ким деген? Самсалиев Бектур Султанович. Ал кайсы тармакта иштеди? Атасынын жолун жолдодубу? Жок, жолдогон жок. Ал көбүнчө кинофак бүткөн. Аудитор болуп, эме болуп. Неберелери бар? Неберелери бар, көп. Неберелери бар. Андан кийин да ушул Акаевдин колунан, башкалардын колунан бир топ сыйлыктарды алыптыр ошо атабыз. Даңк медалын башкаларды. Ооба, по-моему, мен билишимче жана Манас орденин 3-чү даражадагы Манас орденин алды болуш керек. Анан кийин да көптөгөн медалдарды Акаев президент болуп турганда алды көбүнчөсүн.
Ошо 100 жылдыкты сиздер кандай багытта белгилейли дегенсиздер? Кандай иш-чаралар пландалган? Planlanan bolçu. Çin'den kelse mektepte bu çoğun atanın müzeyi var. Bir komuta müzeyi var. О, азыр жабык экен биз бардык. Bu sol müzeyi alan Aylapa Aksakal Gönçösü şu atadan jolda etken büt vayenliler çoğulup Ayla Aksakallar çoğulup 100 yıldığın marekesini çoğu belirleyip koyulduyuz. Birok былтыр 15 20 Mart'tan karantin bulup koyuldu. Bu çoğu atanın tuğulgan günü 22 Mart oldu. Uşu dayılarına atkan sana ile mekteplerde cavile 15 Mart'tan ile karantin kılıpsadı. Бул сөөгү кайка коюлган? Аларчадабы же бул жердеби? Yok, söğüdü Bişkek'te jana Alarça. Alarçada. O uşağa koyulgan. Bayatkanday. Bu çoğu atanın nemesi bayatkanday görünüktü kişi de şu Alarçı görüştüğüm. Азыр Кыргыздын биринчи генералын билбей да калбады өзгөчө жаштар. Пропаганда жок. Yok. Аты жөнүн айтсаң бул ким, эмне болгон генерал деп сурашы мүмкүн да. Анан айтсаңыз şu ата теги жөнүндө да айтсаңыздар. Бул ушу Чүй элинен, Чүйдүн ичинен Солтондон чыккан биринчи генерал болуп атабы? Ата тегин айтып берсеңиз şu. Biz özüz uruz, çoğun uruz Solton. Солтондун ичинен? İçinden bayatkanday Solton'un bölün ötken Bölükbay Talkan dep. Biz bolsa Talkan'dan kendisi. Anan giyince nasıl Solton'un baldarı tigi 3 baldarsa tetiyakta sokulcakta uğrular var. Kazı unutuatam. Güntü kultu çağıdıp. O şol güntüsünden kemsarsan. Güntüsünden. Şey bu yakında Sarvan. Calı aile ana jokula biz Arçalı aile. Bizim cerciz şu şeye emet kaptı. Biz soltuzun bozduk. Soltuzun. Yemi içinde kese anısın bana tarıkta madenlerde bolgonda bir ayta albay. Birok bayağı sayı doğrundağı bu çoğatağız действительно manatqa tatıqta olgan çoğun kişi olgan. Bayankom bolup kança 20 жылдан beri iştep bayatkanday. Şu Kırgız'ın yaşları çoğuysun, össün dep oşlarga tuğra bağıt bergen. Özüңüz kayсы багытта иштедиңиz? Men bolsa üniversitede 79 yıl bütkem. 82 yıldan 2007 yılga jeri Комитет государственной безопасности işledim. Men bolsa KGB'de iştep kaldım. Andan pensiya çıkıp kazı bolsa uşul mektepte fizika sağanam sağık berdim. O uşul mektepte atam sapkan, çoğ atam salgan atam işleyen mektepte kazı muallim bolu işledim. Baldarga sağık berdim. Anandağı Военный подготовкадан сабаган анда берем 11 класс 10 класстагы. Жакшы.